Сооротуучу Кудай. 6 ноябрь. Адамзаттын тарыхындагы эң улуу инсан ал ким? Анын кызматчылары болгон эмес, бирок ал насаатчы деп аталган. Кайсы бир окуу жайда аяктап, диплом алып көргөн эмес, бирок аны мугалим деп коюшчу. Анын эч кандай дары-дармеги жок болчу, бирок аны айыктыруучу деп аташкан. Анын аскери болгон эмес, бирок падышалар андан коркушчу. Ал бир да согушка катышып, жеңишке жеткен эмес, бирок дүйнөнү багындырган. Ал хан сарайларда жашаган эмес, бирок аны мырза деп аташкан. Ал элдерди башкарган эмес, бирок падыша деп аталган. Ал эч кандай кылмыш кылган эмес, бирок аны айкаш-жыгачка кадашкан. Ал мүрзөгө коюлган, бирок ал бүгүн тирүү. Анын падышалыгы бул дүйнөдөн эмес, бирок ишенүүчүлөрдүн жүрөгүндө. Ал сүйүү жана кечиримдүүлүк жөнүндө айткан, жана анын сөздөрү миллиондогон жүрөктөрдү өзгөрттү. Ал материалдык байлыкты сунуш кылбайт, бирок биз аны жашообуздун байлыгы деп эсептейбиз. Ал жердеги күч-кубатты убада кылбайт, бирок анын атынан алсыз адамдар күч табат. Ал жазуу жүзүндө эч кандай сөз калтырбаса да, анын кабары сансыз барактарды түзөт. Анын азап тартуусу аркылуу биз куткарылганбыз. Ал бизди куткарылуу жолуна, сүйүүгө жана түбөлүк өмүргө чакыруусун улантууда. Анын аты Ыйса Машаяк.